үч алганда тамак жей турган болсоң эле футбол ошондой болуп калат. Тиешеси жок бир жөн жай адам эмессиз. Бразилиянын президенти ким десе баары эле биле бербейт. Кичи футболду катырасызбы азыр? Жаш келип калды, бирок Футболдун да философиясы барбы? кургак нанды жеп алып, арыктагы суудан жутуп алып, Тияктан келген бир кыргыз да деп. сенден бөлөк эле жетип атат, сен тияка турчу деп коет. Президент баш болуп эле футбол ойноп эле жүрүшөт. Билегиңде күчүң бар, ички жардын дүйнөң жарды болсо, Кадр тандоо маселесине мындай бир кылдат мамиле жасалышы керекпи? бирөөлөрдүн көңүлүнө ортоп аласыз деп коркуп турам. Бул атайлап эле ушул президентти сыйлап коелучу, дарбазага топ киргизип алсынчы деген ушундай бир. Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин бүгүнкү Маектин подкасттын мейманы ушул кыргыз кичи футболунун негизделишине салымы чоң инсанды чакырганбыз. Ал Медетбек Букуев агай. Саламатсызбы? Саламатчылык. Букуев Медетбек Омашович 1956-жылы 22 майда Чүй районунун Кегети айылында төрөлгөн. 1982-жылы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтунун артыкчылык менен аяктаган. 2001-жылы Кыргыз Орус Славян университетин бүтүрүп, юриспруденция адистиги боюнча экинчи жогорку билим алган. 1983-87 жылдары Москва шаарындагы бүткүл союздук дене тарбия илимий институтунун аспиратурасында окуган. Медетбек Букуев ошол эле учурда СССРдин жогорку лигасында ойногон Москва шаарындагы Торпедо футбол командасында практикалык стажировкадан өткөн. 1988-жылы аспирантураны аяктап, Медетбек Букуев жогорку квалификациялуу футболчулардын машыгууларындагы жүктөмдөрүн жылдык цикл боюнча этап менен программалоо методикасы деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп, педагогика илимдеринин кандидаты деген илимий даража алган. 1992-жылы Россия Федерациясынын илим министрлигинин техникалык саясат боюнча жогорку мектебинин чечими менен ага доцент деген илимий наамы ыйгарылган. Медетбек Букуев Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтунда көп жылдар бою иштеп, футбол жана гандбол кафедрасын жетектеген. 1995-жылы ал Кыргыз Республикасында мини-футбол, футзал, спорт түрүн өнүктүрүү жана жайылтуу максатында Кыргыз Республикасында мини-футбол ассоциациясын түзүү демилгесин көтөргөн. Мини-футбол тармагындагы кызматтары үчүн Медетбек Букуевке 2015-жылы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу наамы ыйгарылган. 2016-жылы илим тармагындагы жетишкендиктери үчүн ага профессор илимий наамы берилген. Медетбек Букуев педагог, илимий кызматкер катары гана эмес, футзал жаатындагы адис катары дагы эмгектенип келет. Ал 5 монографиянын жана 50ден ашуун илимий публицистикалык эмгектердин автору. Анын жетекчилиги астында түзүлгөн Кыргызстандын футзал боюнча улуттук курама командасы 1999-жылы Малайзияда өткөн Азия чемпионатына биринчи жолу катышкан. Андан соң дагы ал көп жылдар бою эл аралык мелдештерде биздин футзал командаларыбызды жетектеп келген. 2021-жылы 26 январда президенттин кеңешчиси болуп дайындалган. Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасынын президенттин администрациясынын жетекчисинин кеңешчиси болуп 2023-жылдын сентябрь айында дайындалган. Мындан тышкары ал 2024-жылдын сентябрь айында Кыргызстан-Кытай достук коомунун президенти болуп шайланган. 2020-жылы 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Мекенчил партиясынын тизмесинде 33-орунда болчу. Кыргыз кичи футболунун, эми кичи футбол гана эмес, мындай футбол жаатында дагы сиздин ойлоруңузду билгибиз келет. Анткени сиз бул тармакка тиешеси жок бир жөн жай адам эмессиз. Ушул футбол боюнча, ушул футбол спорту боюнча өзүнчө илим жактаган адамсыз. Москвага чейин барып илим жактаган адамсыз. Футболдун коен жатагына чейин билесиз дегендей, илимий жактан билесиз. Ушул кичи футболдун түптөлүшү, деги эле футбол жаатында өзүңүздүн ойлоруңузду айтсаңыз. Өзүңүздөргө белгилүү, футболду саясий жактан да караса болот, социалдык жактан да караса болот. Футбол деген өзү бардык спорттун түрлөрүн дагы сыйлаш керек. Бардык спорттун түрлөрүнө да сый, урмат көргүзүш керек, бирок футбол деген бир өзгөчө орунда экендигин эч ким деле тана албастыр. Саясатчылардан баштап дүйнөнүн мен деген инсандардын баары тең футболдон баштап футбол менен алектенишкен экен. Ошон үчүн футболго өзгөчө орун берилгендиги да ошондон го деп. Анан мисалы дайым ушинтип айтышат, Бразилиянын президенти ким десе баары эле биле бербейт. А Пеле деген ким десе, Бразилиянын футболисти деп баары билет дегендей да. Ошон үчүн футболго өзгөчө. Анан биздин футболубуз союз кезинде калыптанып, союз кезинде жакшы Алга деген командабыз, бөлөк жактарында дагы уюштуруу жактарында да өзүнүн орду бар болчу. Ал эми союз тарагандан кийин бардык эле тармактардагыдай спорт тармагы да, ошонун ичинде футбол тармагы да абдан аксап, каяка жүзүн бурарын билбей калышкан. Ошол маалда мен
Раматлык агайыбыз биздин баарыбызды чоңойтуп, окутуп, чоң жолго салган ректорубуз ошол кездеги Академия физкультурасынын ректору Бешен Турузбековдун жеке колдоосу менен күчкө салып жиберип, Москва шаарында аспирантурадан окуп бүтүрүп келип, анан ушу 91-жылдары, 90-жылдары келдик, 91-92-жылдары Союз урап дайныбыз таппай турган кезде кыргыз футболу дагы, жалпы футболу дагы алдастап турган кез болчу. Ошондо бир күнү ушундай футбол кафедрабыз бар. Футбол кафедрасына ойлонуп, сүйлөшүп отуруп, анан кийин кандай кылып футболубузга бир жардам берсек болот. Жөнөкөй эле инсан эмеспиз, бир футболдун ичинде жүргөн, анын үстүнө илимий жагынан тажрыйбабыз бар деп сүйлөшүп отуруп, анан ал кезде футбол жаңы федерациясы түзүлүп, Амангелди Мурсатович башында турган президент шайланып, мындай өзүбүздүн арбайыбызды өзүбүз чаап башташкан. Анан эми аларга дагы бир чети атаандашпайбы, экинчи чети жолтоо боло бербей деп, анан кандай кылсак деп, анан ойго мен Москвада окуп жүргөн кезде менин илимий жетекчимдин оппонент деп коет эми, баягы бир оппонентим Семен Андреев деген, ошол мага илимий ишиме оппонент болгон. Анан угуп калчубуз, ошол киши бир кичи футбол жөнүндө Россияда алектенип жүрөт, угуп жүрөт деп. Анан телефонду урсам, айтты, туура Россияда биз уюмун түздүк, федерация, ассоциация Минфутболдо түздүк, алгачкы иштерди бир жасап атабыз, бир топ иштерибиз, ийгиликтерибиз бар деп калды. Анан мен ушул ойго аябай чөмүлүп, анан кийин сүйлөшүп, Симон мен анан билет алып эле, каражат, өзүмдүн каражатыма билет алып эле Москвага учуп барып, ал киши менен кенен отуруп сүйлөшүп, кичи футбол деген эмне экенин, кандай кылып жесе болот деп тамашалачы. Ошо менен 93-жылдан башталды ушул ишибиз. Анан 94-жылы кадимкидей эле баягы каттоодон өтүп, уюм түзүп, кичи футбол деген башталышы ошо 94-95-жылдар болот. Ошондон баштап анан келатабыз. Бүгүнкү күндөгү кичи футболдун абалын айта турган болсок, шаардаларда эмес эле, ар бир айылда кичи футбол талаасы пайда болду. Анткени көп каражат талап кылбайт экен, чакан эле аянт болот экен. Тиги чоң футболдо ойногон бир бутсасына эле миңдеген сомдор кете турган болсо, ошол бир эле бутсага кичинекей футбол ойногон 6 оюнчуну кийинтип койсо болот экен. Көп жактарынан, экономикалык жагынан дагы жакшы экен. Сиз өзүңүз деле кичи футболду катырасызбы азыр? Жаш келип калды, бирок Ойноп турасыз. сөзсүз, антпесе бул эми канга сиңип калгандай болуп атат. 3 маал кандай тамак жей турган болсо эле футбол ошондой болуп калат экен, кичи футбол. Илим жактаганда сөзсүз бир философия, филология, мындай илим десе башкача элестетишет. Илим жактоо деп. Сиз спорт жаатында, ушул футбол жаатында, ушул Москвага чейин барып, ошол жактагы Советтер Союзунун учурунда анча-мынча кыйынчылыктарды көрүп дегендей, элге айта турган, айтпай турган бир кыйынчылыктарды көргөн, тоталитаризм, ошондой кыйынчылыктарды көрүп, атайын ушул спорт жаатында, футбол жаатында илим жактаган экенсиз да. Мындайча айтканда, сизди футболдун жөн гана топ деп элестетпестен, футболдун философиясын берген адам катары. Топтун кандай философиясы бар? Топ тепкенге дагы илим керекпи деп мындай абдан кызыктуу суроолорду беришет. Бирок биз деле ошентип ойлочубуз. Мисалы, студент кезинде окуп жүргөн кезде футбол кафедрасында, анан илим дегенде, аспирантура деген түшүнүк таптакыр жок болчу, моюнга алыш керек. Москванын биз бардык жагын Советтер Союзунунчу, жана терс жактарын айтпай, оң жактары деле көп болду да абдан. Бизде окуп, чокуп, адам болгонубузга Москванын же болбосо Россиянын таасири жакшы эле. Ошонун ичинде футбол. Кудайдын буйругу менен ошентип Бешен Турузбековден күчкө салып жиберди. Мен 2 балалуу болуп калгам ал кезде. Квартирада турабыз, жаңы окууну бүтүп. Анан кийин эптеп бир жерге бир айылга барып, оокатыбызды тең кылсак деп жүргөн кезде, сиздерде жаштар керек болот, кийин ушунун баарын эсиңерге аласыңар, эме кыла деп күчкө салып жиберди. Анан биякта деле квартирада турат экенбиз. Аяка деле барып квартирада, мен адегенде барып, анан бир квартира таап, бир балам, улуу балам 2-де, кичүү балам 4 айлык болчу. Келинчегимди алып анан кийин көчүп, чогуу Москвада жашап баштадык. 2 бала менен, туура айтасыз. Илимден чыккарда эле кыйынчылыктар абдан көп болот эми ал кездеги. Анын баары өзүнчө бир айтыла турган сөз. Мектепти бүткөндө адам юрист болом, филолог болом, анан баланчы болом деп айтат да. Ошо кандай пайда болду дейм да, ошол футбол жагына кетем. Футбол
Бул дене тарбия институтуна барам деген ушундай болду. туура айтасыз. Эме го дейм. Атайын статистика жок, бирок мындай божомол менен алганда жаш өспүрүм балдар, азыр эми кыздарды ойноп атпайбы? Жаш өспүрүм балдардын бала кезинде, кичинекей кезинде 85% деп мен бир окуган жерим бар. 85% футбол менен кызыгат экен да, футболго алек болот экен бала кездеринде. Мен деле ошондой кыргыздын бир жөнөкөй жетим үй бүлөдө өскөн эме өспүрүм катары футбол дегенде баарын ичкен ашыбызды жерге койчубуз. Ачка болгонубузга карабай нанды кургак нанды жеп алып, арыктагы суудан жутуп алып, кечке футбол ойногонубузга кызыгып сүйүнүп ошо менен жүрчүбүз дагы. Мектеп бүткөндө биринчи эле оюм ушул физкультура институт дегенди угуп калып, анан футбол деген бар экен деп. Бирок эми турмуш ар кандай болот экен. 6 жылдан кийин өттүм. Ал кезде окууга өтүш дагы өзгөчө футбол жаатында адис болуш үчүн шаардык бөлөк улуттун жигиттери көп болчу. Анан ошо армияга иштөөгө туура келди. Армияга барууга туура келди. Армиядан келгенден да кайра иштеп, анан 5-6 жылы иши кылып, баягы жанын аябай үйрөнсөң, аракетиң болот экен. Ошентип студент болдук. Студент болуп окугандан кийин жаш балдар менен окуп калдык. Бир топ жаш кичүү балдар. Мен үй бүлөлүү болуп калдым. Анан кийин уяласың, намыстанасың, кем калбайын деп ошо тырышып окуп атып, анан кызыл диплом менен бүтүп калдык. Кызыл дипломдон дагы ошо тийсе ошондой болду окшойт. Анан окуу жайды бүтүп аткандан кийин бөлүштүрүп, баягы ал кезде өзүңүздөр билесиздер, жай-жайларга бөлүштүрүп жүрчү эле деп. Анан мен ушу бир Чүй боорунда бир жакшы районду таап, ошо жерде кичинекей бир бөлмөлүү үй берет дегенди угуп алып, сүйүнүп алып, ошол жака бөлүнүп, обходноюмду толтуруп жүрсөм, ошондо биздин замдеканыбыз токтотуп калып, коридордон сизди ректор издетип атат деп калды. Анан кирсем, 5 разрешение айтты, ошо карап көрдүк, окууңуз жакшы бүткөн экенсиз, токтолуп калыптырсыз, партиянын мүчөсү экенсиз, ушундай кылып атабыз. Окууга аспирантура жибере дегенде бир асмандагы аспирантура деген эмне экенин деле билбей, чынын айтайын. Ал эмне дегенде уялып сыртта туруп көрсө, ал илимий жактан өзүңдүн адистигиң жогорулап турган окуп жатырбай, эми араң билинип атабыз. Ошентип күчкө салбаса дагы ал кишинин акылдуу сөзү менен барып окуп калганбыз. Москвадагы жана илимий футболду таң калдык. Футболдун теориясын дагы, футболдун практикасын дагы, футболдун өзгөчөлүктөрүн дагы илимий жактан ушунчалык казып, ушундай ар тараптан изилдейт экен. Анан ошо Москвадагы ВНИИФ деп аталат эми ал кезде, бүткүл союздук илимий изилдөө футболдон. Футбол эмес, жалпы спорттун түрүнөн ошондой институт бар эле. Ошого барып окуп калдык. Илимий жетекчи алдык. Анан ал кезде абдан бир Кудайдын бир буйругу менен деп айтсак болот. Мага окшоп союздун баардык жагынан келип окугандар көп эле болчу. Бирок ошонун ичинде көпчүлүгүнө мындай өзгөчө футбол жаатында команда мастеров деп коет. Жанагы жакшы чоң футбол ойногон алдыңкы союздун командалары илимий жактагыларга тренерлер мындай скептизм деп коет. Мындай көп жактыра бербей, ушулардан эмне пайда болот? Теңсине бербей, алгылары келбей. Бирок илимий жетекчим ушу абдан жакшы раматлык, абдан жакшы киши эле. Сүйлөшүп, Москванын Торпедо деген командасы бар. Советтер Союзунун чемпионатынын жогорку лигасында ойногон атактуу футбол командага сүйлөшүп, ошого мындай орноштуруп жардам берип койду. Анан ошол команда менен илимий изилдөөлөрдү иштеп баштадык. Ошондо кандай Торпедодагы ойногон оюнчулар менен кадимкидей аралашып, кадимкидей аралашмак түгүл, жашоо кызык да. Мисалы, бүгүнкү күндө уулдарым менен, неберелерим менен сүйлөшүп отурганда ушунчалык бактылуу сезем, анткени сиз мисалы Лев Яшин дегенди сиз деле билесиз, кимди көчөдөн кимди сурасаңыз атактуу дарбазачы деп айтат. А киши менен Олег Блохин деп ал кездердечи, мисалы Укмуш, Лобановский деп, мындай Бесков деген бар, эми Дасаев деп айтса, ошолор менен кадимкидей эле сүйлөшмөк түгүл, команда өзү жыл бою ойношот. Анан сезонго даярдыкта ал кезде Сочи, түштүктө баардык командалар 2 ай ошол жакта даярданат. Баардык командалар менен аралашып, чогуу, мындайча айтканда тамактанып, баягы кумирлериңди сыртынан көрүп эсиң болуп жүргөн болсо, ошо алар менен тренировочный баягы процессте чогуу болуп, анан илимий жагынан алар менен чогуу иштешкенгечи эми бир жомоктогудай азыр
элестетип көрсөм бир жомоктон өткөндөй болосуң да, ошолордун баары чын эле мен ошолордон өттүмбү деп. Валентин Казмич Иванов деп башкы тренери, заслуженный мастер спорта, спортко футболдон эмгек сиңирген, олимпиаданын чемпиону, Европанын чемпиону футбол боюнча ошондой киши эле. Эдуард Стрельцов деп айтышты эле. Эми булардын баарын айта берсе укмуш, анан бир хроникадагы кинодон хрониканы көргөндөй болду. Ушунун баары чын эле менин башыман өттүбү? Чын эле мен ушулар менен чогуу жүрдүм. Чын эле ушулар менен илимий эмгегимде ушундай атактуу футболисттер менен аралашып. Анткени бир эле мисал келтирейин. Мисалы, тренировка жүрүп аткан маалда эле өзүң баягы футболисттер менен чогуу жүрүп, кан басымын, пульс деп коет, жанагы частота сердечный сокращение, жүрөктүн иштешин, жасалып аткан упражнение тигелерде канчалык организм көтөрүлүп атат, илимий жактан, биологиялык жактан, физиологиялык жактан, биохимиялык жактан барыш үчүн түздөн түз контакт кылып турушуң керек. Мисалы, бир эмен жазады, көнүгүүнү жасап келип жазып атышат, чуркап барып жанынан пульсун аласың, тиги давлениясын карай коесуң, чене коесуң, анан лаборатория. Анан көп эле футболисттер жактыра бербейт ал кезде. Биз эми бул муну менен биз Американы ачып аткан жокпуз. Тиги режимди сактап алган футболисттер болот. Кээде мындай үйлөрүнө жибергенде эметкенде жанакындай берки катуураак ичимден ичип коюшуп, анан кийин кайра келип тренировка кылып атканда коркушат. Ошол көрүнүп калабы, билинип калабы деп, мындай барып футболистке барып жанына кел пульсуңду калайын, давлениеңди сен акырын мындай жаман сөздү айтып коесуң. Мага келбечи, бөлөккө барчы деп. Ошондой ойлордон өттүк. Анан бирок бара баягы бир жыл өткөндөн кийин команда менен да, футболисттер менен да дос сыяктуу жакшы мындай мамиледе болду. Тияктан келген бир кыргыз да деп теңсинбей атактуу футболчулар. Ошондой болгондур. Абдан да. Эми ал жанакы мындай жерге мантканга болбойт. Чыны менен барган кезде жанакы жетим баладайчы, машыгууга кийирбей деле коет жөн эле кээде. Анын үстүнө тааныш тунушуңуз жок, Москвада таянарыңыз жок дейм да. Кызык. Анан машыгуунун алдында баягы өзүң даярданасың. Мындай жактарын алайын, муну алайын десең, тренер да кагып коет. Сенден бөлөк эле жетип атат. Сен тияка туруп турчу деп коет. Тем более да. Анан ошентип бирок акырындык менен баягы орустарда да, кыргызда жакшы сөз бар. Тамчы ташты тезет дегендейчи. Ооба. Акырындык менен футболисттер менен жакындашып, машыктырушуулар менен жакындашып, массаж және командадагы эмелер менен мындай оюңду түшүндүрүп өткөндө, анан туура кабыл алып, анан кийин ата баладай болуп ак киши менен жүрүп кеттик. Ал эмес мен айтпайм үй бүлөбүз менен турдук деп. Жаңы жылдын алдында чакырып калат үйүнө. Тиги манту жасап бергилечи депчи, Азиянын эмесин тамагын. Эми ал кездерде 80-ч жылдарда элестетсеңиз, бизден жакшы тамактар деле жокту. Анан келинчегимди ээрчитип алып үйүнө барабыз жаңы жылдын алдында. Анан эптеп четеп келинчегим алар менен манту жасайбыз. Мамиле деген ушинтип болот экен да. Футболисттер менен деле ошондой. Кээде бир студент окуган, заводчун окуган студенттер бар футболисттердин ичинде. Алардын тиги лекцияларын жазып берип коесуң, аларга жардам берип ошентип отуруп анан жакшы абдан өкүнбөй жогорку квалификациялуу футболисттердин бир жылдык тренировочный процессин изилдеген илимий эмгек менен ошо 89-жылы ийгиликтүү жактап өзүбүздүн Кыргызстаныбызга келди. Торпедо командасын айттыңыз, футбол командасын. Динамо менен дагы Динамо менен, Спартак менен, анткени бир команданын көрсөткүчтөрүн так болуш үчүнчү бөлөк командадагы ойноп аткан футболисттердин көрсөткүчтөрү менен салыштырасың. Ошондо Спартак, Динамо, Торпедо дегенчи командалардын оюнчулары менен алардын көрсөткүчтөрү менен салыштырасың. Бул бир. Анан кийин бизде баягы модель деп коет да. Мисалы, модель деп коет. Модель дегениңиз бир нерсеге умтулуп, кайсы нерсе ошол. Анан модельный показатель деп анын үчүн сборный Советского Союза деп койчу эле ошол кездеги. 86-жылы биздин сборный Советский Союздун эмеси курама командасы Мексикадагы дүйнөлүк чемпионатка даярданып калышты. Менин илимий жетекчим ошол кезде жанакы илимий группа бар болчу. Азыр бизде эми бара-бара болот болуш керек. Ар бир сборныйдон илимий группа бар. Ошол илимий группанын жетекчиси анан кийин Лобановский деген атактуу мэтр футбола, эми ал кишидей жок болуш керек, өтүп кетти. Ошол киши Киевдин базасында сборныйды түзүп калыштыр. Анан ал киши характери да аябай оор киши эле. Мен Москвадан даярдабайм сборныйды. Киевде өзүбүздүн базада даярдайбыз деп, анан кийин
сборный Союзда атактуу Конча, Заспе деген футболисттердин баары, футбол кызыккандардын баары билет. Ошолундай база укмуш бизге жомоктогудай. Ошол жерде Мексикага даярданып калышты. Анан кийин Москвадан биз ошо илимий жетекчим 5 киши илимий группа түзүп, анан алардын даярдыктарын текшергенге Киевке барып калдык. Киевде ошондо жанакы сиз айтып атпайсызбы чогуу эле деп жомоктогудай бир идол деп коет. Болсо биз үчүн кудайдай көрүнгөн футболисттер. Атактуу футболчулар. Булахин, Буряк, теги Динамо. Динамо эмне деген мындай дөш аларды сүрөтүнөн көрүп, алар менен чогуу тамактанасың, чогуу тренировка кыласың. Манты жасап бересиң дегендей. Футболисттер сөзсүз 2-3 маал тренировка кылат. Түшкү тамактан кийин сөзсүз 3 саат эс алышат. Ошондо жанакы Лобановский деп а киши теннис бол деп коет. Мындай жана теннис ойногон жерге топ менен ойногон, бир бут менен ойногон оюн бар. Анан кийин чакырат мени. Ну чо, сороконожка деп койчу тамашалап мени. Анан жүр, анан өзүнүн массажисын, докторун албаны төртөөбүз футбол ойнойбуз, а кишилер менен ойномок түгүл. Билген кишилер Лобановскийдин көлөкөсүн көргөндө каяка жакшынып кирерин билбей калышчу. Ошол кишилер менен чогуу жүрүп калдык. Кудайга ыраазыбыз. Ушундай дүйнөдө кыйынчылык менен, оорчулук менен болсо да кандай азыр артта ушунун баары мен чынында күбө болдум деп кээде ишене албай кетесиң. Мынау Кыргызстандагы футбол жаатын карасак, акыркы жылдары мындай болуп көрбөгөндө көңүл бурулуп атат да. Эми чындап элечи. Анткени стадиондор салынып атат. Мына Жалал Абадта, Караколдо, мына Орок айылында ушул Борбордук Азияда жок чоң стадион салынган. Бул деген сөз футболго болгон мамиле да. Анысыны президент өзү кошо ойнойт да, эми мал менен ойноп өзү кошо ойноп атпайбы. Деги эле ушул Кыргызстандагы футболдун өнүгүүсүнүн стратегиясына карата сиздин көз карашыңыз. Спорт бул жашоо деңгээлдин, өлкөнүн жашоо деңгээлинин бирден бир критерийлеринин бири спортта. Спорттун ичинде футболдагы татыктуу орду бар. Өлкөнүн социалдык, экономикалык акыбалына, өлкөнүн мамлекеттин ар тараптуу өнүгүшүнө, маданиятта эле, искусстводо эле спорттун дагы орду татыктуу, ошонун ичинде футбол дагы. Анан аны туура түшүнгөндөр, мисалы, мен бир эле мисал менен айтайын. Бизде коңшу Өзбекстанда Ислам Абдуганиевич Каримов президент болуп турду. 94-жылы эле указ чыгарды президенттин Каримов. Футболду ар тараптуу өнүктүрүү боюнча атайын указын чыгарды. Андан бери 2-3 жолу чыгарышты. Мына бүгүнкү күндө Өзбекстандын футболисттери дүйнөлүк чемпионатка чыгышты. Курама командасы. Бул бир. Жакында эле жаштары Азиянын чемпиону болду. Өзбекстандын футболисттери дүйнөлүк мен деген командаларда, Хусанов деп айтып атышат, Англиянын Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити деген командасында 44 миллион доллар менен эмне деген материалдык жагынан алганда дагы, моралдык жагынан алганда, анан Өзбекстанды дүйнөгө таратып атышат да. Италияда ойношот, мен деген дүйнөлүкчү. Ошон үчүн футболдун орду туура түшүнгөн. Бул бир мисал келтирдим Орто Азияда. Экинчи мисал, Советтер Союзу кезинде Украина деген мамлекетибиздин Шрибицкий деген биринчи секретары бар эле. Анан ошондо Украина футболунун эмне үчүн катуу өскөнү, эмне үчүн дүйнөлүк аренада аябай татыктуу орду бар. Футболду жеке ошол Шрибицкий өзү чечишкен бардык маселелерин. Анан футболдун тренери эч кимге кайрылбай туруп түздөн түз Шрибицкий менен. Ошон үчүн жанакындай келишкен стадиондор, атактуу футболисттердин ошол жактан чыкканы. Ал эми биздин кичинекей Кыргызстанга келе турган болсок, бул өтө бир талылуу дагы, анан өтө көйгөйлүү дагы, анан бирок өтө кубанычтуу бир суроону бердиңиз. Элдерде мындай түшүнүк бар, биздин элде. Толтура экономикалык маселелер турат. Олуттуу иштер турат. Анан президент баш болуп эле футбол ойноп эле жүрүшөт. Бул футболдун эмне андан көрө олуттуу иштер менен алектенбейби деп. Эки сөз менен. Сырткы мичоңдун баары келишип турат, бардыгы билегиңде күчүң бар. Ички жардын дүйнөң жарды болсо, аны толук кандуу карай албайсың. Футбол мына эң ушул жагынан духовный деп айтабызбы, эс тутум жагынан футболдун берген тажрыйбасы ат көтөргүс экен. Бир эле сөз менен айтса болот. Дени сак улут, дени сак мамлекет. Дени сак инсан, таза инсан. Дени сак улут, дени сак мамлекет. Ошон үчүн да биз айтып аткан жанакыл
футболго кызыкпаган киши жок. Эркеги да, кызы да, улуусу да, ветераны дагычы футбол аркылуу, жеңил ойун аркылуучу өзүнүн жан дүйнөсүн физикалык жактан оңдогон. Анан кийин ошондо процент менен ала турган болсок, инсандарыбыздын, элибиздин дени сак болсо, таза болсо, медицинага азыраак барып келет, дарыны азыраак сатып аласың. Аптекага чуркабайсың, андан көрө эртең мененки физзарядкаңа. Больницаларда мына азыр айтып атабыз, эң биринчи орунга чыкты дейт. Жүрөк оорулары, сердечно-сосудистый системанын оорулары биринчи орунга чыкты депчи. Анын баары эмнеден? Малоподвижный деп коет. Аз кыймылдагандан, тамак аштын туура эмес пайдаланып, жеп алып андан кыйналгандар. Ошонун баардыгы сергек жашасаң, ошонун баары өзүнөн өзү элечи. Бул өтө бир социалдык чоң көйгөй маселени мен президент менен тиги федерациянын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичти жактаган катары эмес, мен тааныбасам да буларды, булар менен ишим жок болгон күндө дагы могу жасалып аткан иш бул бара элибиз, журтубуз маанилүүлүгүн ушул жасалып аткан иштердин. Биринчиден биз дүйнөгө таанылып атабыз. Жана сиз айтып аткан стадион Орто Азиядагы эң чоң стадион дегенибиз. Ошол стадиондун салынышы менен биз азыр кадам койдук. Кыргызстандын кичинекей 7 миллион элибиз, 1,5 миллиард Кытай, ошол эле жаныбыздагы миллиондогон элдер бар менен бирге дүйнөлүк аренага чыксак жаманбы? Бизди кичинекей мамлекетибизди дүйнө тааныйт. 220дан ашык мамлекет футбол аркылуу бири-бири менен. Футболдун башкы уюму FIFA дүйнөдөгү эң бай уюм. Алардын каражаты, кирешеси айтып бүткүс. Ошол футбол аркылуу биздин командаларыбыз дүйнөлүк аренада чыгып турса, бизден жакшы футболисттер чыкса, миллиондогон айлыктарын алса, ошол айлыктарды өзлөрүнө таанытып, бизге кандай билинбеген кандай экономикалык сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет эле. Алар аркылуу биздин жанакы бурчта жанакы азыр электрондуу бир тамекилерди жанакындай жыттагандардын баарычы, ошолордун баары секциялар келип катышса, шарты түзүлүп турса, Заңгырага мынакей заманбап стадиондор салынып атат, шарттардын баары коюлуп атат. Азыркы төлөп аткан премияларды түшкө да кирген эмес. Футболисттер өзлөрү айтып калышат. Ошон үчүн муну ар тараптуу караш эле коттойн да, жөн эле барып эле топ тепкендик эмес. Мыкты машыктыруучуларды сырттан алып келип, өзүбүздүн футболдун өнүгүшүнө мындай колдонсок болбойбу? Биз дүйнөлүк алкактан биз эч качан чыга албайбыз. Анткени баардык жагынан биз байланыштабыз. Ошонун ичинде спорт жагынан да байланыштабыз. Сиз жакшы бир белгилеп кеттиңиз. Мына жакында эле биздин жаштар командабызга Бразилиядан жакшы машыктыруучу келип, бразилиялык тренер уже машыктырып баштады. Бул эмне деген көрүнүш? Бизди тааныш эмес. Мисалы кичи футболдун азыр башкы машыктыруучу Испаниядан келип, мына 2 жылдан бери ал иштеп атат Испаниядан. Аргентиналык азыр. Андан тышкары Камчыбек Кыдыршаевич өзү жакында Лондонго барып, Астон Вилла деген атактуу дүйнөлүк команда бар. Дүйнөдө орду бар. Ошолордун жетекчилиги менен эки тараптуу келишим түзүлүп, кызматташууга. Мынакей Барселона деп айтабыз, ким гана билбейт. Барселонанын мынакей академиясы ачылды. Буюрса мына 2 жыл болуп баратат, 3 жыл. 3 жылдан кийин таланттуу жанакындай жаркырап алтынды чаңга салып койсоң дагы алтынды бузулбайт дегендейчи, жаркыраган сонун балдарыбыз өсүшүп келатат. Булардын баары алды 4-5 жылдан кийин ушулардын баары сепкен үйрөнүүбүз дүйнөгө бизди тааныта турган эң сонун инсандарыбыз бар. Колубуздан келген ар кимибиз алыбызга жараша колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз. Анткени туура түшүнүшүбүз керек. Биздин мамлекетибиздин ар тараптуу өсүшүнө футбол федерациясы өтө чоң салым кошуп атышат. Мен ойлойм, Камчыбек Кыдыршаевичти баары айтышат, УКМК деп. Жанакындай сындагандар бар, мактагандар бар. Мен ал жагын саясаттыга кийлигишим да келбейт. Бирок футболго жасап аткан иши Кудай Таалам ат көтөрүш кылып атат эмгекти. Биздин келечектеги бир нече жыл өткөндөн кийин ошондо тарых баасын бергенде айтабыз. Ушундай да киши болгон экен. Үзүрүн берет. Мен буга адис катары дагы, анан кийин өзүбүздүн элибиздин бир кичинекей уулу катары сиздерди ишендирип кете алам. Анткени
ичинен көрүп атам кандай өзгөрүүлөр болуп атканын. Жапандын болобу, Ирандын болобу, Кореянын болобу ошо биздин элчилерибиз ошол жактагы футболдун тамырын ким жакшы билет, ошолор менен байланышып, биздин өлкөнүн жетекчилиги, футбол жаатындагы жетекчилик менен байланыш түзүп, мындай кылалы, тигиндей кылалы деген ушундай бир жигердүү иштерди ошолор биринчи кезекте кылыш керек да. Демек, элчилерди мындай тандоодо, элчилердин баягы инвестицияларды ушу Кыргызстандын тартышына ушул кадр тандоо маселесине мындай бир кылдат мамиле жасалышы керекпи дейм да. Бирөөлөрдүн көңүлүнө ортуп алабыз деп коркуп турам. Тийиштүү сиз мындай кыйгап айтып өтүп кеттиңиз. Мисалы, Ошо кыйгап түшүнүп ала тургандарга ылайыктуу эле айта бериңиз анда. элчилер жөнүндө сөз жүрүп кетпедиби? Ооба. Мен сизге өлкө башчысынын бир айткан эсимде, мындай 1-2 жыл мурун. Эми элчилер дайындап атканда ал жетише албай да калып атат. Ар кандай делин элдеги элчилер бар дейм баары тең. Бирок сиз бир ушундай бир талоолуу маселени көтөрүп атасыз. Элчи деген биздин жүзүбүз да. Ооба. Ал жөн эле спортко деле эмес да. Ооба. Ар бир элчи күнү түнү мен өлкөмө бир күн эртең менен туруп кечке чейин өлкөмө пайда боло турган кайсы ишти жасашым керек деп айтыш керек да. Ооба. Өзүнө. Ооба. Анан өзүнө коюп, ошол эле маалда экономика жасаткан, инвестиция тартканга, спорттон жана сиз айткандай спорт жагынан кандай депчи. Эгерде андай болуп иштер жүрө турган болчу болсо, бул жанагы кадамыбыз мындан дагы азыр жалаңы жоргологон аттай болуп баратабыз. Алыска чапкан аттай болуп чуркайт элек да. Анан эми ага мындай өтө сындабай эле сиз бирок ушу угуп аткандар болсо, элчилердин баары бирдей эмес, ак ниет менен иштеп аткандар бар жакшы. Орто саар жүргөндөр бар, эптеп убакыт өткөзүп жүргөндөр бар. Аны ар кимиси баары эле билишет, өзгөчө министрлик жакшы билет. Мен ал киши министр менен мамилеси абдан жакшы, ал киши деле аябай билет. Муну жок дегенде ушинтип мындай кыйгап айтып койгонубузга дагы бир таасири тиер деген ойда. Мына президент баш болуп, өзү кошо футбол ойноп, анан ар кайсы тармактын, мисалы үчүн өкмөттүк команда деп, тигил министрликтин, бул министрликтин, маданият өкүлдөрүнүн, өнөр адамдарынын ушул футболдук командалары, жамааттары кошулуп футбол ойноп атпайбы мелдешипчи. Анан ошондойдо мындай кээ бир адамдар айтышат да, бир аз азил менен, анан мыскыл менен дегендей, тамаша менен дейинчи. Президент негизи мындай жакшы ойнойт да, анан байкашымча аябай көп гол киргизет, көп топ киргизет дарбазагачы. Бул атайлап эле ушул президентти сыйлап коелучу, дарбазага топ киргизип алсынчы деген ушундай бир нерсеби, же чындап эле ал киши топту жакшы ойнойбу? Сиз баягы футболду жакшы түшүнгөн, жакшы билген ушундай адам катары бир баамыңызды айтыңызчы. Түркмөнстандын президенти Бердимухамед. Сиз деле көрдүңүзбү? Ал аябай күлкүлүү болгон. Анан ар кайсы кызат, ат минет, тиги кылат, анан футболдо залдагысын көргөзүп атат. Ооба. Залда келип анан футбол ойнойн деп, анан кийин жанагы кичи футболдун баратасы өзү кичирээк эле да, 2 киши. Ооба. Анан кийин гол кирди деп кол чаап атышат. Анан ошо аябай күлкү болгон да бир четем. Кече эле мына биз салтка айланып калган мурас деп президент башында болгон мамлекеттик органдардын жыл сайын салтка айланып калган турнирин өткөзүп бүттүк, мурда күнү бүттүк. Президентибиз ойноду, президентибиз жеке приз алды, тиги көп эң көп гол кирген депчи. Анан ошондо бүтөөрү менен мага да жыл сайын ушул суроону беришет. Президентти көп жылдардан бери, студент кезинен бери билген инсан катары, мына биз 30 жылга жакындап баратат биздин тааныштыгыбыз. Билесизби, тубаса кайсы иште болсо дагы, мисалы математик болуп жүрүп, перелиман болуш үчүн тубаса болуш керек, мисалы математикадан, ландау болуш үчүн. Футболдо дагы тубаса жөндөмүң болбосо ийгиликке жетиш. Мен ошондо да айткам, тубаса жөндөмү бар экенин, тубаса футбол үчүн, же болбосо футбол эмес, тоо лыжасында аябай сонун тебет. Кайсы спорттун кайсы түрүнө болсо да адамда бир шык болот да, спорт колуна. Ошондой эле шык футболдо эч качан өзүнүн да айткан сөзү бар, биздин дагы уюштуруучулар жагынан да айтылган сөзү бар. Эгер деле анча-мынча фальштап коет, же болбосо жасалмалуулук менен эч кимди алдай албайсың. Өзгөчө элди, күйөрмандарды алдай албайсың. Эгерде жана сиз айтып аткандай кичине президентке тартып коелу, кичине президенттин ойногон минтип коелу, мына мындай голду баратар деп кое турган болсобуз, биз өзүбүз алдасак болот, бирок элди алдай албайбыз, күйөрмандарды. Күйөрмандар
bir жыл мына 4-нче жыл өтүп атат. Bir жылдан эле келбей коюшмак. Ай, баягы эле концертин баштаган жатышат тигилер. Баягы эле президенттин эмесин тиги имиджин көтөрө албай ора болуп атышат депчи. Өзү былтыркы оюнда көрдүңүз, катуу жыгылып, вратар тиги дарбазачокко кагыша кетип, дарбазачок чочуп кетти. Президентти жыгып алдым дечи. А бирок президент тура калып туруп айтты, бул оюн депчи. Оюнда сен дагы мен да бирдейбиз. Жыгыла берет. Бул бир көрүнүш. Кеченкиде да күлүп айтып атат. Мына бүтөрү мененчи, мисалы, ушул аркылуу президенттин мамилеси аркылуу жасалмалуулук жок. Бирибизге бирибиз болгон мамилебиз чын ыктыярыбыз мененчи жок дегенде ошо кичинекей турнирде мурас аркылуучу канчалаган кишилер келип көрүштү. Ошол жерден көрүп атканда билет да, аныктайт. Көпчүлүгү футболду билгендер келет. Анан ошолор болсо бирине бирин айтып эле айтышмак. Ай, муну эмдигисине кой, жөн эле коелу. Булар баягы концертин кылган жатат деп. Ошон үчүн жасалмалуулуктан качыш керек. Чын ниет менен жазыш керек. Кайсы ишти жазсаң дагы чын ниетиң менен, чын жүрөгүң менен жазсаң, ал түшүмүн берет. Бул футболго болгон мен сиз аркылуу ошо адистерге дагы, көрөрмандарга дагы, бардык жалпы элибизге айтабыз, туура кабыл алыңыздар. Ушул футбол аркылуу дагы жакынкы убакыттарда биздин өлкө жөнүндө абдан жакшы алгылыктуу сөздөр болоруна мен толугу менен ишенем. Ошол өзүңүздүн дагы ошо илим, футбол боюнча илим жактаган адам катары сиздин илимиңизди дагы ушул кыргыз футболдун келечегине колдонууга болобу же бул эң сонун суроо тиги биз эми баягы союз кезинде анын үстүнө мен дагы ошо бала кезинде биздин айылда жалаң 90% ушу орус улутундагылар болчу. Анан орусча ойлонуп, орусча көп сүйлөп калып, научно-методическое обеспечение болуп, кыргызча кандай кылдыр бул? Илимий методикалык камсыздоо дейм, э? Илимий методикалык камсыздоо сөзсүз керек. Ал үчүн биз азыр биздин жана бирден бир окуу жайыбыз бар. Физкультура академиясы. Ошол жылда көп жылдарда ошол жерде иштедим, футбол кафедрасын башкарып. Ушул жагы абдан аксап аткан кезибиз. Чынын айтышыбыз, моюнга алышыбыз керек. Мисалы мындан 20-25 жыл мурун биз жаңы бүтүп келген кездерде бир эле кафедрада илимдин 4 кандидаты иштечүбүз. Бир эле кафедрада футболдон. Эми ар кандай себептер менен жумуш которулду, кетишти, Россияга бирөө которулуп кетти. Ушундай болуп, бул илимий жактан азыр мынакей футбол кафедра бар да, ошол жакта илимий жактан абдан азыр кыйналып турган кездерибиз. Биздин да жашыбыз да келип калды биринчиден, экинчиден убагында ошол мындай муундан муунга өткөзө турган илимий методикалык база жакшы түзүлбөй калды. Менин да кемчилигим бар аердечи, анткени турмуш шартка байланыштуу ал жумушту туштоого туура келип калды. Ушундай болуп өткөндө бирок аябай жүрөктө өткөн көйгөй ушул. Азыр физкультура академиясында мына бүгүнкү күндө ректору жок, милдетин гана аткарып атышат. Эми анын себеби ар кандай. Ректор жаңы министр дагы келди, биздин билим берүү министрине. Ал министр дагы спорту да түшүнгөн жигит. Ал жигитке да айттым, ректор кудай бир шайланып кала турган болсо, ошол жерге биринчилерден болуп, илимий методикалык база лаборатория түзүп берели. Чет жактан болобу адистерди өзүбүздөн болсо даярдап, бардык спорттун түрлөрүнө, футболго эмес, бардык спорттун түрлөрүнө илимий көз караш менен жакшы методикалык жактан жардам бере турган лаборатория түзүп берсек ошонун базасында, ал бул биздин кадамдарыбыз мындан да экеселеп бачым жыла баштайт. Акыркы кезде мына өлкөбүздө, деги өлкөбүздө эмес, башка дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдө деле ден соолук маселеси, адам өзүнүн ден соолугуна көңүл буруу керек, денесине кам көрүү керек, спорт менен алектениш керек деп спорт залдарга барган, атайын бир машыгууларга барган, жүгүргөн, жөө баскан, ушундай бир өзүнчө бир тренд болду да. Эми мына сиз жашыңыз 70ке келип калыптыр, бирок 70ке келди деп эч ким айтпайт. Ушул ден соолук маселесин, спорт маселесин илимий жактан дагы, адам катары дагы түшүнгөн адам катары айтсаңыз, ден соолук чың болуш үчүн эмне кылыш керек? Жөнөкөй эле мисал. Көбүрөөк жөө басыш керекпи, же бирдемени азыраак жеш керекпи, бирдемеден өзүн тыйыш керекпи? Ошол жаатында биздин көрөрмандарга өзүңүздүн бир кеңешиңизди айтып койсоңуз. Сизге мен азыр оюмдагыны айтсам, кээ бирөө туура эмес түшүнүшү мүмкүн, бирок чын ниетиңдегини айтышың керек оюңда. Ооба. Менде көп сурашат. Эртең менен чуркайсызбы, физзарядка жасайсыз депчи. Мына бир 30 жыл болуп калды, 40 жыл болуп калды. Каалаган маалымда турам, эми жумушка байланыштуу да, чыны менен. Эртең менен чуркап көргөн киши эмесмин, өзүмдү өзүм кыйнап,
уйкуң келип аткан кезде аны ойго түшүң керек, туура организмди ойготуш керек, калыптаныш керек, анан кийин тиге депчи. Буну баары эрк болуш керек. Эрк аркылуу күч менен жасалмалар аркылуу болот, бирок жасаш керек. Мен мына 70-теги киши эч кандай диета кармаган эмесмин, кармабайм. Эмне үчүн дегенде айтышат, жашыңыз келип калды, тамакты иреттеп ичиш керек, той ашка барганда азыраак алыш керек, кыйналасыз. Меники таптакыр тескери го деп ойлойм. Той ашка барганда абдан жакшы, тамак ашты эч ылгабайчы. Анан 12, 1, 2лерде келесиң. Мен кадимкидей организм ошого көндү. Жана тамактын сиңбей калыптыр, анан тигиндей деген. Менин өмүрүмдө андай жок, кемпирим дагы, байбичем да ошентип айтат, таң калабыз деп. Анан эртең менен туруп чуркамай жок, же болбосо бир өнөкөт кылып алганчы. Мен бир гана хоббим бар. Быйыл 18 жыл болот. Жайы кышы короого чыгып, короонун ичине огородко чыгып, муздак сууга түшөм. Кышында да. Жанагы орустар обливание деп коет, муздак суу. Чилденин суусу. Чилденин суусунда эшикте 13-14 градус сууп болуп турганда энеден тума болчу. Чуркап чыгасың дагы жана бир чака муздак сууну алып карды кечип. Анан ушан быйыл 18 жыл болду. Бул эми жана эртең менен Куран окуганда, эртең менен дорарың менен дасторконго отурганда Куран окуйбуз. Бул адат болуп калган. Экинчиси, сөзсүз кандай аба ырайы болсо дагы чечке чуркап чыгып, жанакы сууга түшүп келбесең, ал күнүң өзүңдө өзүң сиркең суу көтөрбөй жүрүп өтөт да. Бир эле эме ушу ар кимдики өзүнчө болуш керек деп ойлойм да. Сизге тең эле өзү Кыргызстандын баары кышында суу куйнуп анан кийин. Жок, эми суу мындай да, баары тең эле Азастан дегендейчи. Баары тең Азастан. Мен деле убагында ошо бир жылдары байкап калдым. Мындай тойго барып келесиң же кечирээк келесиң, эртең менен ыкшоо тартып, дивандан тургуң келбей, ушундай бир анан бир 18 жыл болду өтө. Ошондо бир сөз берип жайында Азастан жуунуп баштап бул өнөкөткө айланды. Азыр биз алыска, конокко же бир жака бара турган болсок, байбичем биринчи жанагы сүлгүнү даярдайт, анан ичкийин даярдайт. Каерде болсо дагы сууга түшкөнгө аракет кылам. Алыс жака барып калсак бир өзөн болуп калат, эме болуп калат. Сууга түшүп алсаң, бунун эки жагы бар экен. Жыңайлак жерди басып турганда бир күндө көп адамдар менен жолугасың да. Көп адамдардын кол алышасың, көп адамдардын пикир алышасың. Баардыгынын аурасы бирдей болбойт. Негативи бар, тескери эмелткендер бар, ойлору жакшылар бар. Анан бир күндө бир топ негатив чогулат. Организмге Кааласаң, каалабасаң чогулат. Ошону мен илимий жактан окугам. Жанагы муздак суу куюнганда ошонун баарын жууп кетет экен. Жерге тартып кетет экен. Жыңайлыктан жерге тартып, негатив биринчиден өзүң сергийсиң, экинчиден жанагы бир күндөгү чогулган билинбей турупчу, ошонун баарын таза болсоң суудай бол, баарын жууп кетирген дегенди мен өз башыман өткөзүп атам. Суунун муздак сууну куюнуп, үйгө келгенде кадимкидей иширкенип менен жыргап, тамак ашка дагы, табитке да, жумушка да баардык жагына тең мындай көңүлүң көтөрүлүп турат да. Ошон үчүн менин кеңешим ушу бирдей рецепт баарында болбойт. Бирок ар ким өзүнүн сергек жашоосуна өзүнүн бир эмесин тапса, ыңгайлуу, жакшы болот деп ойлойм. Кудай ушу Кыргызстандын калкынын баарына ушундай 70ке чыкканда ушундай чапчаң жүрүүнү, ден соолукта болууну ушундай насип этсин. Анда атайын келип убактыңызды бөлүп бизге ушул студия үчүн келип бергениңиз үчүн мен ыраазычылык билдирем. Көрөрмандардын атынан ыраазычылык билдирем. Спорт жаатында, футбол жаатында айткан өлкөнүн жетекчилигине же футбол ушу кыйырындагы адистерге айткан кеңешиңизге дагы чоң рахмат айтам. Ийгилик болсун. Рахмат.